болуп тур. Люстралар деле өтө чоң, өтө бийик экен достор. Потологубуз канча? Потолоктун высотасы бийикирээк. 3,5 метр, 3,40, эң минималный 3,40. Ошон үчүн үй көрүнүшү ham кооз, анан мына молдиңдар, рамкалар мына караганда бийик көрүнүп, ортосуга күзгү койгонбуз бир жакка. Машалла. Бул жак телевизион экен. Ошондо бул жак мягкий мебель менен тосулуп, полностью телевизионго даярданат экен. Бу жакта ортого стол стул коюлса, бу жакка журнальный стол коюлабы же кандай, жоно отдых дейбизби, мына коюлса, бу жакта телевизион болот. Мына молдингтериңиздин размерин көрүп атканда мына ортосу бирдеке болобу дейм да. Ооба, бу жактар баары бирдей жармашып кетип туруп, бу жагы ачык калган. Бу жакка эме коюлат, картинка коюлат. Жорабек, эми акыркы сурообуз мебель боюнча. Мебелиңиз эмне болгон? Бул жакта эмне колдонгонсуз? Же даяр мебель болгонбу? Жок, даяр мебель эмес, али бул жасалган эмдер, крашеный, сыртка краска колдонулган. Свет ham ушу комнатага подходящий болуп туруп, яркий свет болгон. Ушу зеркала менен аралаштырып, йодовый айнектер менен. Бул полный почти до потолка жабылып кеткен мебелиңиз, э? О, почти до потолки, о. Потолок жасап атырган шунга расчет размер алынып кеткен. Сол жакта бул жак зеркальный экен, полный. О, бу жакта зеркало колдонганбыз. Эми дагы ham сонун көрүнүш үчүн.